Супер KG порталынын кезектеги каарманы Гүлжигит Сатыбеков. Саламатсызбы, Гүлжигит мырза? Саламатчылык. Маегибизди баштайлы. Эң алгачкы сурам, мына 2 күн катары менен тынбай концертиңизди да берип алдыңыз. Анан бүгүнкү күндө эмне менен алектенип жүрөсүз? Анан эс алууңуз кандай өтүп жатат? Чоң рахмат. Азыр деле чыгармачылык менен алектенип атабыз. Негизи эс алайлы деп план кылганбыз, бирок эс алганга деле азыр мүмкүнчүлүк болбой жатат. Билесиздер, дем азыр Старик Разбойники деген жаңы топ ачканбыз. Ал курамды дагы жаңылап атабыз. Анан чыгармачылык менен эле азырынча. Чыгармачылыгым дагы эң татаал оор күндөр эми башталды деп сезип билип келип атам. Себеби андай бир топту алып жүрүш, аларды каржылап алып жүрүш бул дагы өтө чоң эмгекти талап кылат экен. Негиздеген тобуңуз менен Европага сапар тартайын жаткан экенсиз. Анан Европада кыргыздар сиздин чыгармачылыгыңызга кызыгат бекен? Социалдык тармактарда чет жерде жүргөн мекендештерибиз менен байланышып, сүйлөшүп, кат алышып турабыз. Ал жактан аябай суроо талап күч, келип кетпейсиздерби деген сураныштар көп. Биз эми ошол сураныштарды канааттандырып барып келели деген көптөн бери ушу жүрөгүмдө өйгөн нерсе ушул болчу. Бул нерселерге акырындап мүмкүнчүлүк түзүлүп келип атат. Анан суранган жерге барыш керек, чакырган жерге барыш керек. Биз ойлойбуз, жакшы колдоп, жакшы узатат деп. Себеби концерттин жүрүшүндө дагы ушу элибиздин маанайын көтөргөнгө бардык аракеттерибизди көрөбүз. 2009-жылдан тарта элдин көзүнө илинип, оозуна алынып, атактуу боло алдыңыз. Анан бүгүнкү күнгө чейин сизге той топурларда суроо талап өсүүдө. Ушул тойлорго барып, кандай материалдык байлыктарга жете алдыңыз? Материалдык байлыгым Кудайга шүгүр, астында машинабыз бар. Машинаны баягы күнүмдүк жумуштарымды бүтүрүүчү бир унаа катары пайдаланамын. Анан жер тилкелерибиз бар. Үйгө жетишкенбиз, эми ал үй дагы бир себептер менен кичине чыр болуп, биз жака чечилбей калган. Андан кийин талаа түстө жүрүп, бул үйгө деле такыр мындай көңүл бурбаппыз. Анан быйылкы жылы өтө көп коюп максат пландарыбыз бар. Көпчүлүк айтышат, концерттериң жакшы болуп атпайбы, анан үй алып койсоң болбойбу, же машинаңды чоңойтуп алсаң болбойбу дешет. Анан Бишкекте деле концерт берип, бир чоңураак бир джип үлгүсүндө бир машина алып алсамбы деген да ой тилектер болгон, бирок элге бир жакшы концерт тартуулайын деген максат менен ошол концертимден түшкөн каражаттын баарысын кайрылы ошол концертиме бардыгына кандай десек сарптадык. Биз агенттен таанышканбыз жаңы эле, тизмегимде сендей кыздар аз эле. Бирде армандуу ырларды ырдайсыз, бирде тамашалуу ырларды ырдайсыз. Мисал алсак, агенттеги махабат. Анан ушундай тамашалуу ырлардын артынан багы жеңил желпи ырчы деген атка конуп калам деп коркпойсузбу? Албетте, бул тууралуу дагы акыркы күндөр аябай көп ойлончу болдум. Анан ырларды эми санына эмес сапатына көңүл бурайлы деп иштеп атабыз. Негизи мындай жеңил желпи ырлар дагы керек. Эл талап кылды, жазышка туура келди. Акыркы жолу апаңыздан интервью алганда, сулуу келиним бар, балам менен элдештире албай убарамын деп айтты эле. Анан бул апаңыздын айтуусуна эмне деп жооп берет элеңиз? Будан 7-8 жыл мурда келинчегим экөөбүз эки башка жолго түшкөнбүз. Тагдыр экен эми. Бул убакыт өткөндөн кийин эски жараттарды козгоп, тиги бу деп айтыш кыйын. Анан ошол убакта балким бири-бирибизди түшүнбөдүк. Анан жашообуз чогуу болбошуна көзүбүз жетти. Анан өзүбүздү кыйнай бербей эки жолго түшкөнбүз. Ошол эми катташып турабыз, сүйлөшүп турабыз эл катары.
Анан элдешүү боюнча бул жөнүндө эч нерсе айта албайм. Себеби биз ажырашып аткан убагыбызда бул нерсеге чекит койгонбуз. Элге таанылып, элдин уулу болгондон кийин сиздей таланттуу адамдын сөзсүз түрдө көрөрмандары болот. Анан көрөрман кыздарыңыз аз эмес чыгар. Андай нерселерден мен да кур эмесмин. Андай сүйүүсүн, арзуусун арнаган кыздар бар. Анан убакыт болгондо сүйлөшүп калабыз. Ошол анан эми көпчүлүк кыздар менен кандай десек, сүйүүдү дагы бапестеш керек да. Сүйүүгө көңүл буруш керек, алга деген суу куюш керек, аны караш керек. Анан кыздарга деле ошондой мамиле кылыш керек. Тез-тез чалып сүйлөшүп туруш керек, ал акыбалын сурап туруш керек. Каякта жүрдүң, тескеп туруш керек, эркекчилик кылып кичине. Анан эми андай нерселерге бизде убакыт болбой калат. Талат үстө жүрүп калабыз гастролдо. Чыгармачылык менен отуруп калабыз. Көп кыздар, андай кыздар келишет, арзууларын арнашат. Анан өздөрү эле алыстап кетишет. Мындай узак мамиле кыла албайбыз да. Гүлжүйүт мырза, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.